Buraldı motor. Жақсы. Арқандай қырдалдар болғанда онлайн форматта. Бул төмөнкү аталган куралдар Баткен согушунда өзүн жакшы тараптан көрсөтүлгөн. Стратегиялык объектилерди жана атайын жүктөрдү кайтарууга өзгөчө абал киргизилген учурда террордук жана экстремисттик топтор менен күрөшүүдө, массалык башаламандыктарды жоюуда, табигый кырсыкты кесепетинен жаралаган элдерге жардам көрсөтүү максатында саламаттык сактоо уюмдары менен биргеликте карантиндик кызмат уюштурууда, бул аймакты коргонууда. Ол 24-жылдан баштап кийимдердин баардыгы өзүбүз тигип атабыз. Кыргыз спецоблуктукта. Спецоблуктан алат. Ошолордон алууга баарына обязать этпедим беле. Муну дагы өзүбүздөн тигип атабыз. Кыргыз спецоблуктуку 99-жылы 3,5 миң аскерлердин бюджети 47 миллион сом болчу. Эми азыркыга салыштырганда асман менен эмес, космос менен жердегидей айырма болуп атат. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлери жаңы имараттарды ачуу аземине тизилди. Ички аскерлердин кол башчысы полковник Алыбаев. Саламатсыңарбы жолдоштор? Сиздерди ички аскерлердин күнү жана жаңы имараттарыңардын ачылышы менен куттуктаймын. Эркин тур. Президентине кошо каса. Генералдардан ким иштедиңиз эле ушул жерде? Команда. Сиз иштегенсиз, Жана айтып атам, 99-жылы 3,5 миң аскерлердин бюджети 47 миллион сом болчу. Эми азыркыга салыштырганда асман менен эмес, космос менен жердегидей айырма болуп атат. Ошон үчүн сизге абдан ыраазыбыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жолдош башкы кол башчы, мен нөбөт учурунда эч кандай окуу болгон жок. Ыкчам нөбөтчү майор Шайыпкулу. Эркин тур. Эркин тур. Полный обзор. Ким каерде, кайсы солдат эмне кылып атат. Даже казарма жаткан жерде бүт камера коюп койдук, баягы дедовщина болбосун, бири-бирин уруп саап аласың депчи. Бүт баатын бул жерде нөбөтчү, нөбөт бөлүгүнө карап отурат. Кабинеттери иштей турган иш бөлмөлөрү анан бул жерден жолдош аскерлер эркин тур. Санари борборун түздүк, бул жерде үч коргон ГЭС, Шамалдык сай, баягы стратегический объекттердин баардыгын онлайн көзөмөл круглосук түзүп атат. Анан да шаардын картасы патрульга чыгып атышат кечки саат 8-ден түнкү саат 2-ге чейин
Сондықтан патруль басылар жүргенмен чоғы шаарды квадраттарға бөліп патруль жүргізеді. Жетишип калдыбы? Жетишип жатат. Мана бул дрондорубуз бар, радиостанциялар жаңы заманбап радиостанция кайтераларын алганбыз. Бу жерден туруп баткен менен андан тышкарыдагы спутниковый телефондорубуз да бар. Головнойдо дагы альтернативный связь кылып коюп койгонбуз баардык жерге эмелерди. Эгерде сотуучу связь таппай калса, спутник менен байланышканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул футбольный площадканы салып бердик. Атайын булар сыртта ойногонго. Анан кийин сыртынан чуркоочу, тренировочный бул эмелердин баардыгын жасап бердик. Атайын могу пластика менен жасалган, баягы чуркаганда жумшак боло тургандай кылып. И могу эмелердин баардыгын, воркауттардын баарын жасап бердик баардыгын. Машиналарды машина. Футбольный площадка. Сон болду. Биздин аскерлер, ички аскерлер, ана Нембудун Динамо командасы бар. Ошолор өздөрү келип дагы бул жактан тренировка кылып турат. Ички аскерлер менен беттешип. Буларга мончо салып бердик. Банный комплекс. Мончого киргенде кийимин өткөрүп берет. Кийимин Тазалап кайра уже. тазалап, жаңы башка кийимин сменный одеждасын дайындап коет. Аскерлер үчүн биринчи кезекте баня. Анан жатаканасы. Газ киргиздик буяка. Газпром менен сүйлөшүп, газ киргиздик. Газ менен отопление киргизип койдук, парилкасы. Андан тышкары столовойго дагы газ киргиздик, очоккана. Ошого дагы газын киргизип. Бул жерден аскер Кийимин таштайт, жуунуп кайра жаңы кийимин бияка өткөрүп берет. Биякта андай стиральный машина алып бердим. Чоң атайын эме бар. Кийимдерин эме. жаңы кийип кетет. Биягында болсо жаңылар дайындап, жаңылар. Биякта ошо, биякта ошо. Буну да Жыргатып санагы. Сонун болду. Мынакей. Аскер кызматкерлери үчүн мончо и жатакана, казарма жакшы болуш керек да. И столовый, тамак. Бияк спортзал. Спортзал. Мураста катышып жүргөн балдар ойношот да. Бул кыштын күнү. Кыштын күнүндө отоплениеси менен. Жылуу. Топ койгонбуз деп сурабыз. Мурда музей. Hayvanlar menен Вытяжкасы барбы? Вытяжка. бар мышкасы бар. Жипскалар бар. Бул эме жаңы болуп атат. Резина бар. Мына жетиштүү экен, а? Жетиштүү тренажер, эмелер, гантелдер бар. Ар бир эмесинде. Бияк аскерлик клуб, зал боевой славы биринчи этажында. Историясы 1924-жылдан баштап, кандай форма кийингендери, илгерки сүрөттөрү. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтегер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса, энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат.
өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 72-40 элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Жал боевой слава бүт барын история. О, 24 жылдан баштап дедің. Адам 24. Бұл жақ офицерский тур. Эртин. Бұл казарма 550 балаға расчетно. Бұл жерде Запасам 50. иштей тұрған іш бөлмелері, бұл владельный, парикмахерский бөлмелері. Берде болса жатақханасы, ушундай эле жатақхана үстүндө да бар эки жатақхана. Бирдей. Бирдей. Ошондо 550 балаға бұл жерде жатақхана. камералар турат экен. Бүт камералар турат, жанагы эмеге дежурный частька чыккан. Дедам всегда бир куруп сабак бербесин деп. Бұл душ, туалеттері, санузелдері бүт бар ушул жерде. Эч жака. Берде командир батальондор фотография. Бияк материал, рота материально-техническое обеспечение. Булардагы казарменный положениеде жанагы связисттер, водительдер, биякта дагы бүт жатакханасында үйүнө кетишпейт, биякта. Офицерлерден бияктан тамак ичет. Офицерлердики Жолдош башкы колбашчы, колбашчынын орун басары Балкай Кожош. Жолдош башкы колбашчы, бүгүн аскер кызматкерлер 44 токтомго ылайык биринчи норма менен камсыздалган. Бул норма тамак ашты, сапаттуу жана даамдуу тамак жасап берген жетиштүү. Бардык продуктылар басымын Кыргызстандан өндүрүлгөн азык-түлүктөр. Бул жерде сатып алуу, мамлекет сатып алуу аркылуу камсыздоо уюштурулган. Андан сырткары ысык тамак уюштуруу кыйынчылык жараткан учурда талаш артында жеке рацион сухой паёк таралган. Бул жерде эртеңки тамак, түшкү тамак, кечки тамак. Бул жерде бардык азыктар таралган. 2022 жылы токтом менен. Ошо ойдон жакында жетип атат. Так точно, бардыгы жетиштүү коюп атат. Нанды өзүңөр жасайсыңар. Нанды дагы сатып алабыз. Бишкек пекарня бул жакта бизге камсыз. Ана могу жерде очаккана кылды. Анткен түрк жанагы немеге выезддерде биздин балдар болуп калганда берден тамакты жасап туруп, упаковать этип туруп, сразу жөнөтөт. Яка эмегечи? Контейнерлерге. Контейнерге түшөт. Анан баягы көбүрөөк тамак жасай турган керек болуп калса, бияктан чыгып туруп жасай беришет. Бияк болсо азык-түлүк кампасы 8 войсковой части централизовать этип салдык. Бүт бардыгысы ушул жерден келет. Баткенге, Ошко, Балычка 7-8 войсковой части бүт. Биринчи бизерге түшүрүп алып келип алып, анан бизерге бөлүшүп өткөнсүңөр. Централизовать басып. Анткени биякта баа ар кандай болбасын. Бааларды ар кандай алат да, анан карып салып акча кошуу ишин Бул жерде централизовать этип койду. Бул жер склад. Бут кийимдердин баардыгы өзүбүз тигип атабыз. но Кыргыз спецоблуктукта. Спецоблуктан алат. Ошолордон алууга баарына завязать этпедим белем. Муну дагы өзүбүздөн тигип атабыз. Так точно, Кыргыз спецоблуктуку аскер айылдардын кийими, офицерлердин так точно. А эме экен мындай, жакшы эле тигип атабыз. Жакшы сапаттуу, жакшы лакированный, бул офицерский. Эми брак кеткенден кайра алмаштырып берет. Туура, эң туура. Андан сырткары Өзүңүздүн алсаңар, ушундан өнүгөт. Спортивный каскалар жокерлерге андай. Спорт кийимдери бүт бардыгы ушул войсковой частька өтүгүнөн бери, ушул болсунан бери бул жерде. Жана срочниктерге канча убакытта алмаштырып атасыңар формуларды? 1 жылда 2 форма. Бул төмөс. 1 жылда 2. То есть 6 ай сайын. 6 ай сайын. А формасында Формасы дагы 2 форма, 1 Только бир жылда. ел. Так точно. 6 ай сайын экен да. Өтүгүнөн бери чургалардан бери даяр. Болсо аскер запчасть.
Жеңіл машина. Керектүү запчасттарды ушул жерден баягы базарга бара албастан ушул жерден алып туруп колдоо берет. Могу тигирлерди, спутниктерди алдык. Бронь. Назарыңызда Спартак үлгүсүндөгү сотулган күдүлгөн унаа жалпы салмагы 14-500 кг. Экипаждын ичине 10 адам салынат. Кыймылдаткычтын 312 аттын күчү бар экен, а? Кайсы ок тешет муну? Кайсы ок алат? 12-7 мм көпмөттө кармайт. И рондо жана СВДнын 7-60 шеклинде кармайт. Андан крупно калибрлилерге Жакшы. Уралды мотор. Жакшы. Уралды мотор. Ана моундай передвижной автоунаа. Жолдош Куралдык күчтөрдүн башкы кол башчысы Чаңгыч баскан асыр майор Кайып. Баягы ситуация болгондо ар кандай кырдаалдар болгондо могу автобус Онлайн форматта аскербектин командирлери үзгүлтүксүз башкарууга жана ошондой эле тапшырмаларды коюуга, чечимдерди кабыл алууга багытталган бул машина. Массалык баш алмактарга координация бергенге аскербектин командирлерине. Биякта иш кагаздары бар. Кондиционер менен экен, а? Кондиционер менен. Мунун өзүнүн дагы запасной генератору бар. 8 багытта коюлган тапшырманын негизинде. Достор, Жолдош башкы куралдык күчтөрүнүн кол башчысы баяндоочу подполковник Темирзаков. Эркин Тур. Ички аскерлерге мыйзам чегинде 8 тапшырма коюлган. Ал тапшырманы аткарыш үчүн жогорку кийим кече жана экипировкалар менен камсыздалган. Биринчи тапшырма ички иштер органдары менен биргеликте коомдук коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыздоого. Стратегиялык объектилерди жана атайын жүктөрдү кайтарууга. Өзгөчө абал киргизилген учурда террордук жана экстремисттик топтор менен күрөшүүдө, массалык башаламандыктарды жоюуда, табигый кырсыктын кесепетинен жаралаган элдерге жардам көрсөтүү максатында саламаттык сактоо уюмдары менен биргеликте карантиндик кызмат уюштурууда, бул аймакты коргонууда. Колосовач подполковник Темирзаков баянаманы аяктады. Атайын куралдар 18-5 мм КСК, 12 мм помпалык мылтыктар. Бул массалык баш алмакты жоюу үчүн жана дрондорго каршы үчүн колдонулат. Жана дронго каршы Канчаны бердиңер? 15 берген. Бардык жерге бөлүштүрүп берген. Кийинки танкаларга каршы мылтыктар 7-62 мм пулемет ПКМ, 30 мм гранатомет станковый. Жана 12-7 мм пулемет бул жеңил соттоо унааларга каршы. Жана кийинки 73 мм танкага каршы кол гранатомету. Бул төмөнкү аталган куралдар Баткен согушунда өзүн жакшы тараптан көрсөтүлгөн. Майор баяндоону аяктады. Бул жер медсанчасть. Бул эмеге барып биринчи эмелердин баардыгы ушул жерде эме кылып берет. Жолдош куралдык күчтөрдүн башкы кол башчысы, аскердик медицина бөлүмүнүн башчысы Майра Жалтаева. Бул медициналык кызматкерлер жасоочу иш иштөөчү бөлмөсү. Бияк процедурный дары мектеби. Инес. Холодильниктер бар экен, а? Биякчы. Эки палата 5-5 10 бала жаткан. 10 бала бир маалда оорубаса керек. Жок. Палатанын изолятору полностью инфекционныйлар ол сөзүнчө. Бул жакта склад, да? складтар бар. Бул жак аптека иш. Кампасы бар, бул жакта өзүнчө бөлүмдөрү бар, керектүү дарылардын баары бар. Жакшы. Жетиштүү бар дарыларга? Точно жетиштүү. Болду, ийгилик анда. Жакшы иштеңиздер. Элибизден анда болуптур. Жакшы. Кут болсун, баарыбызга кут болсун, ак жолтой часть болсун. Кемчиликтери болсо сиздерден кийинки муңга айтып коюп тургула. Мына могу жериңерде кемчилик бар деп. Сыртачки тажрыйба деген тажрыйба. Ак жолтой рахмат, чоң рахмат сизге. Сиздерде тажрыйба көп. Топтогонсуздар ушу мынакей.
алдыңыздар 80-ге келіп қалдыңар, артыңар 70, 60, 70 тесіздер мына. Жаш балдарға айтып қойып, үйретіп қойып тұрғыла. Сөзсіз түрде баяғы қарының кебін қапқа сал дейді. Мәселелерден тәжірибе алыш керек. Ақыл кебіңерді ұғышу керек жаштар.